тамыр системасы дагы өтө жакшы өскөн. Мына жоондугу дагы, бийиги дагы мына мен өзү бир 75ке жакын болсом, бул уже бир 75тен да бойдо турат. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкан фермерлер. Биз Александровка айылында, Москвский районунда турабыз, Чүй облусунда. Бул жерде Эдик деген байкебиз, бул жерге Фито компаниясынын силосуй Кадис деген үрөнүн сепкен 15 апрелде. Бүгүнкү күндө биз жеринен келип, атыстарын көрүп кетели деп келдик. Бүгүн 13 июнь буйруса өсүштөрү жакшы дейт. Мына өзү дагы көргөнү келдик. Тамыр системасы дагы өтө жакшы өскөн. Мына жоондугу дагы, бийиги дагы мына мен өзү бир 75ке жакын болсом, бул уже бир 75тен да бойдо турат. Мисалы башка үрөндөрдү кошуналары ошол бир күндө эле сепкен, тартып койсоңор болот. Айырмачылыгы булардыкы 1 метрге чейин жетпейт, жарым метрден өйдөрөөк. Бул Фито компаниясыныкы жер тандабагандыгы менен айырмаланат. Жана бул жерге бүгүнкү күнгө чейин Эдик байке азыр өзү сүйлөтөлү десек, жок мен видеого түшпөйм, өзүңөр тартып деп койду. Бул жерге эч кандай бир удобрениянын бирин дагы берген эмес бүгүнкү күнгө чейин. Бул жерде 1 гектардан үрөндү 70.000-80.000 үчтүк сепкен, гектарынан түшүмдү 70 тоннадан 85-90 тонна чейин алса болот. Силос. Бул Фито компаниясынын дистрибьютору Кыргызстанда Агроэтазия компаниясы болуп саналат. Бул үрөндөрдү алыш үчүн биздин 7 областадагы бардык райондорунда, область центрлеринде жана Бишкек шаарында биздин офистерибиз жайланышкан, аптекаларыбыз. Акысыз консультация алыш үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот.